Assalamu алейкум, урматтуу мугалимдер, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү күндө кырдаалга байланыштуу аралыктан окутуу, окуучулардын тапшырмаларын текшерүү биз мугалимдерге түрдүү кыйынчылыктарды кандайдыр бир деңгээлде жаратып жаткандыгы сиз менен бизге табышмак эмес. Бир эле мугалимге 200дөн баштап 500дөн ашуунга чейинки сандагы окуучулар түрдүү тапшырмаларын, суроолорун берүүдө. Бул көйгөйдү кандай кылып өзүбүздүн пайдабызга чечебиз? Буларды кантип иретке салабыз? Бүгүнкү сабагыбызда биз дал ошол боюнча сиздерге маалымат бергенге аракет кылабыз. Алгач сиз WhatsApp Business деген приложенияны телефонуңузга орнотуп алсаңыз, сиздин ишиңиз оңунан келип, түрдүү тоскоолдуктарды басып өтө алышыңыз мүмкүн. Алгач биз Play Marketке кирип, дал ушул приложенияны телефонубузга орнотушубуз керек болот. Экинчи кадамда биз WhatsApp'ка катталгандан кийин жогорудагы 3 чекитти баса турган болсок, андан ушул терезе ачылат. Настройка бөлүмүн баса турган болсок, анда бул терезе ачылат. Андан кийин бизде нет на месте, быстрые ответы деген атайын бөлүмдөр бар. Мына ошол эки бөлүмгө кирип туруп, өзүңүздөрдүн тиешелүү жоопторду жазып коесуздар. Мисалы, быстрые ответыга дагы ошол эле сөз, нет на месте деген бөлүмгө дагы ошол эле сөздү жазып коесуз. Мисалы, мен моментип жазып койгом. Урматтуу окуучум, сиздин ишиңиз бизге келип түштү. Жоопту күтүңүз. Жообун саат 18:30дан кийин өзүбүз беребиз. Сизди терем урматтоо менен кыргыз тили жана адабияты мугалими Илгиз Шамырзаев. Эгерде окуучуңуз сизге тапшырманы жөнөтө турган болсо, сиздин уюлдук телефонуңузга башка номерден билдирүү келери менен автоматтык түрдө, балким сиз өчүп болсоңуз дагы, балким сиз уктап калган болсоңуз дагы, балким сиздин телефонуңуздун заряды өчүп же единицаңыз жок болуп, айтор WhatsApp'ыңыз иштебей калган учурда дагы автоматтык түрдө программа сиздин атыңыздан окуучуга ушул билдирүүнү жөнөтөт. Мындан көздөлгөн максат окуучу мугалимди тапшырманы текшердиңизби, карап чыктыңызбы, эмне болду деп сиздин тынчыңызды ала бербейт. Сиз тапшырманы бергенде белгилүү бир убакытты айтасыз, ал убакытка чейин эч кимдин тапшырмаларын көрбөйсүз, ачпайсыз. Натыйжада белгиленген убакыт болгондон кийин ирети менен баарын ачып баалай турган окуучуну баалап коесуз. Бул сиздер үчүн өтө жеңил жана пайдалуу. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Дагы да болсо сиздер үчүн кандай программаларды үйрөтүүнү каалайсыздар? Өз оюңуздарды комментарийге калтырып, бул видеого лайк басып, досторуңуз менен, жакындарыңыз менен, мугалимдер менен бөлүшкөндү унутпайбыз. Саламатта калыңыздар.